13-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Жогорку кеңеш уран жана торий кендерин изилдөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөөгө тыюу салган мыйзамды жокко чыгарууну 2 жана 3 окууда катарынан колдоду. Долбоорго 70 депутат макул, 8 өкүлү каршы добуш берди. Каршы болгондор Дастан Бекешев, Исхак Масалиев, Мирлан Самыйкожо, Эльвира Сурабалдиева, Эмиль Токтошев, Тазабек Икрамов, Сейитбек Атамбаев жана Султанбай Айжигитов. Мыйзам долбооруна байланыштуу депутаттардын суроолоруна Минкабдын башчысы Акылбек Жапаров жооп берди. Анын айтымында 2019-жылы уран менен торийди казууга тыюу салуу шашылыш турда эксперттер менен кеңешпей эле кабыл алынган. Ошондой эле Жапаров Минкабдын максаты уран менен торий эмес, башка сейрек металлдарды сатуу деп белгиледи. Ал кенди жана уран калдыктарын ташуу учурунда бардык коопсуздук нормалары сакталат деп ишендирди. Бишкекте омуртка булчуңдарынын атрофиясына чалдыккан балдардын ата-энелери нааразылык акциясына чыкты. Алар президенттен балдарын керектүү дары-дармек менен камсыз кылууну жана жасалма дем алдыруучу аппараттын жабдыктары менен алып берүүнү суранышууда. Нааразы болгондорду президенттик администрациянын тармактык саясат бөлүмүнүн жана балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу катчылыгынын эксперттери, Эмгек министрлигинин 1-орун-басары, Минкабдын төрагасынын коомчулук менен иш алып баруучу кеңешчиси жана саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү кабыл алды. Сүйлөшүүлөрдөн кийин нааразы болгондордун көйгөйүн чечүү боюнча тиешелүү тармактар иш алып барышаарын белгилешти. Омуртка булчуңдарынын атрофиясы сейрек кездешүүчү тукум куучу нерв булчуң оорусу, анын кесепетинен дененин бардык булчуңдары жабыркайт. Бишкекте ат майданда жүргөн өспүрүм чагылган тийип каза болду. Окуя 12-июнь күнү Ак Кул ат майданда кечинде бороон учурунда болгонун Бишкектин Ленин райондук милициясы тастыктады. Милиция териштирүүнү баштады, күбөлөр суралып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Жергиликтүү басылмалар маркум 15 жаштагы өспүрүм экенин жазышты. Чагылган аттын ээр токумун тешип кеткен. Өткөн жылы Сузакта 23 жаштагы тургун телефондо сүйлөшүп турганда чагылган тийип каза болгон. Ал эми 2022-жылы Токмокто чагылгандан 13 жаштагы өспүрүм каза таап, дагы 2 окуучу жаракат алган. Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматынын 32 жаштагы улук лейтенант Уланбек Кожомберди уулу жол кырсыгынан каза болду. 44-июнь саат 21:30 чамасында Ош шаарынын Курман-Жандатка көчөсүндөгү Сити кафесинин жанында болгон. Анда 23 жаштагы тургун Жеоматиз үлгүсүндөгү унаа менен жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктө бараткан милиция кызматкерин коюп кеткен. Жабырлануучу шаардагы аймактык оорукананын хирургия бөлүмүнө жеткирилип, бирок баш сөгүнүн алган оор жаракатынан улам 12-июнда каза болду. Ал эми айдоочунун спирт ичимдигин ичкен-ичпегени облустук наркология бөлүмүндө текшерилип, соо алды болгону тастыкталды. Анын унаасы айып короого токтотулуп, окуя боюнча териштирүү иши жүрүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында Мен Куш айылында дарыянын жээгинде уран калдыгын ташыган унаа кабылган кырсык боюнча комментарий берди. Депутат Исхак Масалиев Жапаровго уран калдыктары дарыяга кошулуп кеткенби деп суроо салды. Ал эл өкүлүнө эч кандай коркунуч жок деп жооп берди. Маалыматты туура эмес таратып жатышат. Күнөө айдоочудан кетип калды. Барыңыздар билесиздер, өйдө чыгып баратканда ылдамдыкты алмаштырбаш керек. Ал жерде уран эмес, иштетилген калдыктарды бир орундан коопсуз башка орунга көчүрүп жатканбыз, деди Жапаров. Масалиев эгер калдыктар коопсуз болсо, аны ташуунун эмне кажети бар деп кызыкты. Калдыктар Советтер Союзу учурунда калып кеткен. Айылдын үстүндө турат. Ошо гана айылдан алыс коопсуз жакка жылдырып жатабыз. Ал жерде жашап жаткандарга, ылдый жакта жерин сугарып жаткандарга коркунуч жок, деди Минкабдын башчысы. Ова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын сайга кулап түшкөнү тууралуу 1-июнда белгилүү болгон. Парламенттин 11-июндагы комитет жыйынында жаратылыш ресурстар министринин орун басары Медетбек Маметов унаада уран калдыктары болгонун билдирген. Мен Куштагы кырсыкты иликтөө үчүн экология министрлиги комиссия түзгөн. Комиссия мүчөлөрү жеринде радиациялык фонду өлчөп, анын көрсөткүчү нормада жана кооптонууга негиз жок деп белгилешкен. УКМК Ысык Көл облусунун Каракол шаарында кибер кылмыштуулук жолу менен алынган кирешелерди адалдаштыруу менен алектенген Кытайдын 13 жараны кармалганын кабарлады. Маалыматка ылайык, алар Кыргызстанга турист катары келип, атайын программалардын жардамында Кытай, Гонконг жана Малайзияда жашаган Кытай жарандарын алдап келишкен. Иликтөөнүн жүрүшүндө чет өлкөлүктөрдүн компьютерлери, телефондору, Кытай банктарынын ар кандай карталары, жергиликтүү мобилдик операторлордун сим-карталары алынып, мыйзамсыз иштери аныкталды, дешти атайын кызматтан. Бул боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине маалымат берилип, кармалгандар жана далил буюмдар Кытай тарапка өткөрүлүп берилди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу августта башталат. Бул тууралуу Минкабдын төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында, августта 3 өлкөнүн жетекчилери темир жолдун курулушун расмий баштоо аземине катышат. Ал буга чейин Кыргызстан, Өзбекстан, Кытайдын транспорт министрлери 3 өлкөнүн кызматташуусу, анын ичинде каржылоонун негизги принциптери жана механизмдери каралган келишимге кол коюшканын айтты. Мекенибизди ири соода жана өндүрүш борборуна айландыра турган өмүр жолу боло турчу биздин долбоорубуз ишке аша баштады, деди Жапаров. Кытайдан Кыргызстанга, андан ары Өзбекстан
Афганистан, Иран, Түркия аркылуу өтүп Европага жол ачкан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына 20 жылдан ашты. Бул жол Кыргызстанга дээрлик бүткүл Азияны Кытайдан баштап Перс булуңуна чейин байланыштырган континенталдык көпүрөнүн бир бөлүгү болууга мүмкүндүк берет.